Көпүрөлөрдөгү пандустардын пайдасы тийбей жатат. Сөз болуп жаткан пандустар Жалал Абад шаарында жайгашкан. Бул жолку чыгарылышта мына ушул маселе боюнча сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Аталган шаар тургуну биздин WhatsApp номерге видео кайрылуу жолдоп, пандустардын туура эмес курулуп калганын баяндаган кезек тасмада. Assalamu alaikum, урматтуу достор, кандайсыңар? Жанакы эле мен коляскада жүрүп ошентип подземкага түшүп чыкканда кыйналып жүрөм. Ошол анан кайра эле баягы эле теманы козгоп атам. Себеби бул бир эле өзүмө эмес, башка дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жакшы условия болуп калсын деп кайра эле кайрылып атам. Себеби жакында жакшы иштер болот, ошолордун арасында ушул иштер бүтүп калсын деп тилектешмин. Мынакей подземкага чыгып түшүп атканда бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Ошону карап койсуңор. Кандай негизи? Ой, билбейм, чарчайм дайым эле чыкканда. Неме, үстүдө неудобный. Мен тоосу кыйналаман. Себеби? Билбеймин. Бийиктикке же кандай? Аш бийиктигиге, чыгышкамы? Биз Жалал Абад шаарына барып жагдайды жеринен көрдүк. Пандустардын канчалык ыңгайсыз курулуп калганын аныктоого жергиликтүү тургун Давранбек Сарыгулов жардамга келди. Ал ден соолугуна байланыштуу майыптык арабасы менен жүрөт. Моундай ручка могул жакта да болсо, могул алыс болуп калган. Бир жакка тартып кетет экен да. Ооба. Мында кармап түшмөкпүз да. Кишилер менен жолуккан болсоң, өтө проблема экен да. Анан ушундай погода өзгөргөн убакта, жамгыр, кар жааганда бул кайгак болуп калат. Кайгалак болуп түшүргөн адам деле өз деле коркунучтуу адам неме коркуп калат да өздөрүчү. Ориентировка алганда бул жака түшпөгөнгө аракет кылам. Көп элечи. Түшпөгөнгө аракет кылып, центрде жүргөндө эми ушул жерден да өтүш керек деп, андан көрө такси менен кетип калайын деп такси менен кетип каласың да. Мандус эсептелбейт да булчу. Жөн эле жанагы тележкасы менен түшүп кетип аткан адам, же болбосо чемодан менен түшүп кетип аткан адам кыйналбаса, а так бизге окшогон адамдар сөзсүз кыйналат. Видео эксперименттен белгилүү болгондой, Давранбек Сарыгулов жалгыз өзү бул жакта турсун, жанындагы жардамчысы менен араң жүрдү. Биз андан ары Жалал Абад шаардык мэриясына жол алдык. Бул жакта кире беришинде майыптык арабасына жүрчү жол болгону менен 2-3 кабаттарга мүмкүнчүлүгү чектелгендер чыгууга бир топ эле түйшүк жаралат. Бирок Давранбек Сарыгулов өзү сыяктуу араба менен жүргөндөргө шарт түзүлүүсү үчүн эринбей кала жетекчилеринин иш кабинетине чейин барды. Lastikler kese bir kadar duruyor öyle diyorum. Kire olsa özür tüşçü de. Yok, tabii ben tutmak et. Ben tutmayasam için balığı tatlı başladım. Подземный переходтун пандусун кайра эле сатыш керек. Кече жакында дагы өткөндө элдер дагы эми билбей эле көтөрүп чыккан, эми түртүп чыккандар болот, бирок чыккандан кийин оор болот экен дегендер бар да. Ошону биринчи очуртта чечип берсеңер дегендей. Каласа. Ал эми 198 мекеменин пандустары жок. Талаптарга ылайык, мен азыр айткандай 41 бар, анан кийин талапка жооп бербей жаткан 61 мекемебиз бар. Бирок аларга биз жылдын башында эле
каттагы жолдогонбуз. Быйылкы 2020 жылга бюджетиңерге киргизгиле, пандустарды талапка жооп берсе талапка келтиргиле. Ал эми жок болгон болсо пандустарды кургула деп биз кат жолдогонбуз, менчиктүүлүгүнө карабастан. Азыр ден соолугунан майыптыгы бар адамдарга эң биринчи кезекте көпүрлөрдөгү пандустардын курулушка шайкеш болуусу керек болуп турат. Анткени эң көп кыймыл көчөдө болуп, анын ичинде жолдун бир жээги менен экинчисин байланыштыруучу өтмөктүн пандустары. Жалал Абад шаарында жалпы 2 жер үстүнөн 2 жер астынан өтүүчү көпүрлөрдөгү пандустардын баары эрежелерге шайкеш келбейт. Курулуш талаптарына ылайык, эң биринчи кезекте пандустарда кармагыч болушу зарыл. Экинчиден, эңкейиш бурчу 8% болуусу тийиш. Узундугу 9 метр, ал эми туурасы 1 метрден кем эмес болушу мерчемделген. Майыптык арабалары тайгаланбаш үчүн жылмакай курулуш материалдарынан курулбаганы зарыл. Жамгыр, карлардан коргонуу үчүн үстү жабылуу болот деп көрсөтүлгөн. Шаардык бийликке пандустардын талапка жооп бербеши боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматы билдирүү да жолдогон. Бирок бир көпүрөнүн курулушу экспертизада каралып, кабыл алына электигине байланыштуу эч кандай аракет көрүлө элек болчу. Эми майыптык арабасына байланган жарандардын үнүнөн кийин жергиликтүү бюджеттин эсебинен кемчиликти жоюп бермей болушууда. Мындай, эгер багы мен айтып атпаймынбы, жанагы экспертизадан өткөндө талапка жооп бербей калган, экспертизадан өтүп, бирөө талапка жооп бербей калса, подрядчиктер кылып берет. Сметада каралган болсо. Эгер талаптагыдай сметада каралбаган болсо, значит бюджеттин 20 жылга киргиздирет. Аны бизде курулуш бөлүмү тейлеген, бизде тийиштүү вице-мэрлер бар, ошолор ал сунуштарын киргизет. Бирок биз бүгүнкү күндө сунуштарды кылып атабыз. Жер өтмөктүн астынан өтө тургандан эмес, дагы башка жерлерге дагы пандустары жана бизден мүмкүнчүлүк чектелген жарандар өткөнгө ыңгайлуу шарттар түзүү боюнча элементарный эле тротуар жолдордо да. Акча маселесин чечсе болот. Ооба. 2020-га киргизип чечсек болот. Биз сунуш бергенбиз 2020 жылдын бюджетине ошо электрический ушундай пандус коелу деп. Себеп дегенде ал жерге бүгүнкү күндө узартууга мүмкүн эмес жер тартыштыгы деп. Ошол себептен ошондой чечимге келгенбиз. Биздин бюджет азыр бекитиле элек, анан сунуштап жатабыз. Ошентип Давранбек Сарыгулов өзү сыяктуу майыптык арабасы менен жүргөндөргө да жардамы тийип жатат. Тактап айтканда 6-7 айдын ичинде шаар жетекчилиги электрондук пандусту пайдаланууга тапшырабыз деп ишендиришүүдө. Бул сыяктуу маселе өлкөнүн ар бир облусу, ар бир ишканасында кездешет. Андыктан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүүгө ар бир мекеме кайдыгер карабаса дейбиз. А сизде урматтуу көрөрман дагы башка маселе жаралган болсо, анда биздин WhatsApp номерлер сиздер үчүн кызматта. Бизге байланышыңыз көйгөйдү бирге чечебиз. Саламатта калыңыздар.